Президент Садыр Жапаров бүгін Москва шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышууда. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Күн тартибинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү жана Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында интеграцияны тереңдетүү маселелери каралууда. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин тар курамдагы жыйыны башталар алдында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларынын чогуу сүрөткө түшүүсү болуп өттү. Отурумдун ишине ардактуу мейман катары Азербайжандын президенти Ильхам Алиев дагы катышууда. Андан соң жолугушуу делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда кеңейтилген курамда уланат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров транспорт жана коммуникация министрлигинин ишин сынга алды. Бул тууралуу маалымат кызматы билдирди. Ал министрликтин иштөө темпи төмөндөп кеткенине көңүл бурду. Анын айтымында өткөн жылы чоң иштер жасалган. Быйыл болсо каржылоо 1,2 миллиард сомго көбөйгөнүнө карабастан 24,5 чакырым гана жол бүттү. Жолдор биздин кан тамырларыбыз. Алардын курулушу мамлекет башчынын өзгөчө көзөмөлүндө турат. Ишти тездеткиле деп тапшырма берди өкмөт башчы. Кече күнү министрлер кабинетинин төрагасы Айыл чарба министрлигин сындаган. Ал кайсы жакты карабасын бир дагы кыйраган иш жасалбаганын белгилеген. Мамлекетке болгон карызы үчүн чет өлкөгө чыгууга тыюу салынган жарандарга аэропорттон эле терминал аркылуу төлөп кутулууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул туурасында сот департаментинин директору Медербек Сатыев парламентте билдирди. Анын айтымында учурда автоматташтырылган программа түзүлүп бүттү. 500 000 2000 сом болобу аэропорттон эле терминал аркылуу төлөй ала тургандай болот. 10-20 мүнөттүн аралыгында маселе чечилет. Программаны иштеп чыктык, баары даяр, деди Сатыев. Ал эми ал программаны ишке киргизүү үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин белгилеп, ал долбоорду 10 күндүн ичинде жогорку кеңешке алып келүүнү убадалады. Ички иштер министрлиги лицензиясы жок казино иштеткендерди 8 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Демилге бүгүн парламентте биринчи окуудан өттү. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаевдин айтымында, лицензия албай кумар оюндарын уюштургандар жана казинолордо, оюн автоматтарында, компьютердик симуляторлордо, интерактивдүү мекемелерде, электрондук казинодо, букмекердик кеңселерде, тотализаторлордо ойноого мүмкүнчүлүк бергендер 3-5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эгер ушундай эле жосун уюшкан топ кылмыштуу коомдоштуктар жана бийлик өкүлдөрү тарабынан жасалса, же жашы жете элек балдар тартылса 5-8 жылга чейин кесилет. Ошону менен бирге оюн жабдуулары жана утушка коюлган каражат мамлекеттин эсебине алынары белгиленди. Казино иштетүүгө уруксат берген мыйзам былтыр көптөгөн талаш тартыштар менен кабыл алынган. Жакында эле алгачкы казино ачылганы маалым болду. Сузакта өз кызын зордуктап жүргөн деген айып менен кармалган киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. Мындай өкүм бүгүн Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда чыкканын азаттыкка жабыркаган тараптын адвокаты Мунара Акылбекова билдирди. Анын айтымында сот айыпталуучуга коюлган киненин баары далилденди деп чечти. Тергөө мезгилинде 42 эпизод боюнча айыбы угузулган. Кылмыш жаза кодексинин 154 жана 155 беренелеринин баары менен күнөөлүү деп табылды. Ар бири боюнча 15 жыл деп эсептеп, бардык кылмыштарды биротоло кошкондо өмүрүнүн аягына чейин деген жаза берди. 43 жаштагы жергиликтүү тургун 19 жаштагы кызын 7 жашынан бери зордуктап жүргөн деп шек саналып кармалганын райондук милиция быйыл 28 мартта билдирген. Азырынча айыпталган тарап эч кандай комментарий бере элек. Кыргызстанга Дүйнөлүк банк тарабынан $6 миллион бөлүнөт. Алдыда Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу максатында 5 чоң долбоор башталды. Анын негизги делген долбоорлорунун бири Акбура жээгин бекемдөө болуп саналат. Тагырагы узундугу 2 км 200 метрди түзгөн биринчи этабы Вахапов көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин болсо, экинчи этабы Нурматов көчөсүнөн Наваи көчөсүнө чейин көрктөндүрүүлөрү долбоордо бекитилген. Ош шаарында Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү иштери мындан 3 жыл алдын башталып, Акбура дарыясынын көрктөндүрүү иштери 3 этап менен жүргүзүлөрү пландалган болчу. Биринчи этабы дал ушул Акбура тагырагы аралыгы 2 км 200 метрди түзсө, учурга чейин соңуна чыга элек. Соңуна чыкпай жатып, экинчи этабы башталды. Экинчи этабы дал ушул мен турган көпүрөдөн бул жагы Достук көпүрөсүнө чейин, жалпак тил менен айтканда, Наваи эс алуу жайына чейин жээктери көрктөндүрүлөт. Ал үчүн азыр учурда иштер башталды. Тагырагы узундугу 2 км 200 метрди түзгөн биринчи этабы Вахапов көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейин болсо, экинчи этабы Нурматов көчөсүнөн Наваи көчөсүнө чейин 2 км 400 метр жер көрктөндүрүүлөрү долбоордо бекитилген.
Дарыянын жээгине таш тизүү да кыйынга турганбы айтор курулуш нормалары туура эмес болгондуктан Ош облустук прокуратурасы иш козгогон. Биринчи этабы толук бүтпөгөнүнөн тийиштүү адистер акча каражатынын тартыштыгына гана жүйө келтиришет. Азыр Акбуранын биринчи этабы боюнча бул курулуш монтаждоо иштери быйылкы жылы башталды. Өткөн жылы акча бөлүнгөн эмес болчу. Өткөн жылы курулуш башталган эмес. Быйыл бюджеттен 30 миллион бөлүнүп курулуш иштери башталды да. Бирок азыр акча каражаты муну бүтүрүш үчүн негизи 132 миллион сом акча каражаты керек да. Муну жок жалпы. Анын 30 миллиону бөлүнүп, дагы 100 миллион акча каражаты керек да. Ошон үчүн азыркы мезгилде 100 миллион сом акча каражаты бизге бөлүнүп бербегенге байланыштуу. Быйылкы жылы бүтөт деш бир аз чындыкка кошпой калат. Бирок азыркы мезгилде биз бөлүнгөн акча каражат боюнча иш темпи жакшы жүрүп жатат. Ал эми шаар бийлиги Акбура жээгин көрктөндүрүүнүн экинчи этабы ушул жылдын этегине бүткөрүлөрүнү убадалайт. Аны менен кошо биринчи долбоор да аяктарына ишендирет. Долбоор өз ичине тротуар, веложол, адамдар өтүүчү көпүрөлөрдү, түнкү жарыктандырууну жана эс алуучу жайларды корууну камтыган. Жарыя кылгандай жалпы 5 долбоор, бүгүн 5 долбоордун биринчи эң чоң долбоору деген Акбуранын экинчи этабы башталды курулуш. Бунун курулуштун мөөнөтү ошол жерде айтылып тургандай 1 жыл. Бирок биз тездеткенге дагы аракет кылабыз, 1 жыл деп эметип атат. Бул жерден Бахапуа Гринзавод көпүрөсүнөн баштап Достук көпүрөсүнө чейинки аралыкты жалпы Достук Юго-Востоктогу. Немедеги? Достук көпүрөсү бар го Навай көчөсүндөгү. Ошол көчөсүнө чейин жалпы 2-4 километр. Бул жердин Акбуранын эки бети көрктөндүрүп, жашылдандырып, шаарлардын инфраструктурасын жакшырып, жарандардын эс алуусун камсыз кылуу максатында деп. Дарыянын жээгин көрктөндүрүү иштери эмнеге кечеңдеп жатканы баарына суроо болуп келген. Убадалар убада бойдон калып, бөлүнгөн акчага иш башталбай жатып, кайра эле кыймылдагы техникалар токтоп калганы адаттагы көрүнүшкө айланып келген. Биринчи этаптын кейпин экинчи этап кайталабаса деп үмүт арталы. Канткен күндө да очойгон долбоор деп элге жар салынган Акбура жээги бекемделип, соңуна чыкса, алкычты кала бийлиги эле алмак. Эртөштүк Нурбек уулу, Адилет Нышанбаев, 7 канал, Ош облусу. Кече 24 майда Нарын облусунун 2001 жылы туулган тургуну кармалды. Ал 24 майда саат 12:46-да Инстаграмдагы Кыргыз Азиздер жана Дүлөйлөр коому коомдук бирикмесинин төрагасынын аккаунтуна бейбаштык максатында фейк аккаунтунан окуу жайдын аймагына жардыргыч зат коюу пландалып жаткандыгы тууралуу жалган билдирүү жөнөткөн. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ыкчам аракет көрүү планына ылайык студенттерди жана мекемелердин кызматкерлерин эвакуациялоо чаралары көрүлүп, бирок жогорудагы даректин имараттарын жана ага чектеш аймакты текшерүү учурунда жардыруучу заттар, ок атуучу куралдар жана башка кооптуу нерселер табылган эмес. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында процессуалдык чаралар көрүлүп, кармалган адам мыйзамга ылайык жазага тартылат. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине ишкердик субъектисинин ишмердүүлүгүн текшерүүнү токтотуу үчүн пара берүүгө аракет кылып жаткан учурда чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган жаран кампалардагы товарлардын калдыктарынын суммасын азайтуу максатында салык кызматынын кызматкерине 150 000 сом өлчөмүндө акча каражатын пара катары берүүгө аракет кылган. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилип, тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кече мыйзамды бузган шылуундар жана коррупционерлер мыйзам чегинде жок кылынат деп айтты. Бул тууралуу элибиздин ою кандай, анда эмесе чогуу сурап көрөлү. Мен Насирова Светланамын, пенсионер. Бирок Ташиевдин айтканы действительно туура, коррупцияны жоюш керек. Азыр аябай эле көбөйүп кетти. Мисалы, президент, депутаттарды бошотуп койсоң, ошолон тууган уруктар баары чыгып эле ызы чуу салышат. Действительно ошондой эле да. Мо карапайым элдерге аябай эле кыйын болуп атат. Эң Базаркулов Кемелдин Кушбекович. Камчыбек Ташиевдин айткандары эң туура. Коррупцияны жоюштан до конца жоюлбай атат. Жана кустурация дегени кустуруп койгойло кайра коюп атпайбы. Коррупция кылды до конца аны кустуруп анан кийин жазасын бериш керек да. Кустуруп туруп бошотпаш керек. Мен Ташиевдин бул идеясына кошулам. Ташиев айтып атпайбы? Же коррупция жеңет, же болбосо коррупцияны менен. Ошол идеясын колдоп, мындан кийин жесткий мера колдонуш керек да. Мен ошону колдойм. Саламатсыздар, мен атым Айсел. Сиздин берген сурооңуз боюнча, эгерде мен ал жөнүндө маалыматым жок экен, эгерде чындап эле ошондой айтылган болсо, эң сонун балким буга чейинкилер деле ушундай сөздөрдү
айтып ушундай иш аракеттерди кылышса, балким бүгүн башка деңгээлде жашамакпыз. Бирок деген жери бар. Сөз менен кылган ишибиз дал келиши да керек да. Эми аны убакыт көрсөтөт. Көрөбүз буюрса. Жакшылыктан ниет кылсак, мен ойлойм жакшы болот. Ажар, Бишкек шаарында жашайм, 50 жылдан бери пенсионермин. Биздин Кыргызстан өнүксө өссө деп аябай чоң үмүттөбүз, жаштар дагы, пенсионерлер дагы. Ошону менен бирге биздин президент Жапаров, Садыр Жапаров жанан командасы аракет жасап атышат. Ошо коррупциянын баары жоюлат деген үмүттөбүз. Бизде 6 миллион калк жашайт, бирок ошол 6 миллиондун келечеги кең болсо, биздин келечектеги биздин жаштар, балдар, неберелер жакшы жашоодо жашайт деген үмүттөбүз. Кичине пенсия да көбөйдү. Эми келечекте ошол үмүттөрдүн баары аткарылат деген ойдомун. Атым Азамат. Түзүлө өз караштабыз. Кармасын, тазаласын. Кандай айырмачылыктар болуп атат мурдага салыштырмалуу мындай коррупция? Мурдага салыштырмалуу Кудайга шүгүр эле, жакшы азыр. Оңолуунун үстүндө эле. Оюбуз эле. Баарына ыраазыбыз. Мурункуга караганда жумуш жүрүп атат, жылыш болуп атат. Көп эле эмелер, өзгөрүүлөр болуп атат. Школдо эметпей калды, акча албай калды деп атышат. Ошого деле жакшы да, көп балалуу балдарга көп эле жардам болуп атат. Ахмедов Эламан атым. Коррупция жоюлуп атканы билинип эле атат. Шүгүр жакшы эле иштеп атышат. Оюм ошол. Иштешсин, коррупция жок болсун.